Мына кече биз авторлор менен да жолуктук, туунун авторлору менен. Өздөрү да айтып атат, биз баштагы тууну тааныбай калдык, мындай эмес болчу деп. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин сунушу менен Кыргызстандын желеги өзгөрмөй болууда. Шакиев туунун авторлору менен жолугуп, айрым элементтерине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору демилгеленип жатканын билдирди. Анын бул демилгеси коомчулукта кайчы пикирлердин жаралышын шарттады. Аталган сунуш дээрлик бир айдан бери талкууга жем таштап келет. Интернет колдонуучуларынын айрымдары макул болсо, көпчүлүгү каршы. Социалдык баракчаларда сурамжылоо жүрүп, 90%дан ашуун колдонуучулар каршылыгын көрсөткөн. Өйгөйлөр толтурат, туудан башкасын чечсе деле болмок. Бирок туу жакшы, өкө тең жакшы. Келип келелем ошол тууну ошол бойдон коюп койсо болот да. Башка нема кылбай. Муга да палан жакшы кеп турат да, туурабы? Мурда койчу эле калса жакшы эле, өзгөрткөндө дагы кандай символдорду коюшат экен го. Мен ошо мурда койчу эле калышын эле каалайт элем. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Депутат Мирлан Самыйкожо кесиптештерин туудан башка көйгөйлөр менен алек болууга чакырды. Ал коомчулуктун басымдуу бөлүгү тууну өзгөртүүгө каршы болуп жатканын айтып, эл пикирин эстен чыгарбоого үндөдү. Биз желектен башка нерселерибизди эле жазайлычы. Желегибизге, мамлекетибиздин ыйыгына тийбей эле коелучу. Мына бул жерде мына 30 жылдан бери Кыргыз мамлекетинин эң тамгасы болгон жакшынакай желегибиз бул күндүн нуру. Эгерде биз арбайтып, тарбайтып кое турган болсок, ал лапух болуп калат. Лапух. Кыргызчасы уйгак, орусчасы лапух. Мен ушуну айтып коеюн деп атам. Туу алмашса эмне болот? Эң болу экономикага залал келтирет дейт Мирлан Убайдуллаев. Мындан улам экономист демилгеге каршылыгын белгилеп, анын себептерине токтолду. Мисалы жөнөкөй кичинекей эле бир адабиятты алайлы. Адабияттагы баягы экинчи бетинде билесиңер, ачып караганда ошол туунун сүрөтү бар. Анда мисалы 3 жыл, 5 жылга, 10 жылга каралган адабияттарды кайрадан өзгөртүп, мектеп адабияттарын, китептерди өзгөртүш керек болот. Ошондуктан бул жерде азыр мен конкреттүү сумманы айта албайм, бирок миллиарддаган сомго чыгымдарды алып келиши мүмкүн да. Анан ал туу, ал өзгөрөбү, өзгөрбөйбү ошол бойдон эле калат. Анан мындай практикалык, экономикалык мындай кийин эгерде өзгөрө турган болсо, мындай таасири деле болбойт. Жолдошбек Бөтөнөев тарых барактарында Кыргыздын туусу кызыл түстө болгонун айтып берди. Ал тууну өзгөртүү сунушун трагедия катары кабыл албоого чакырат. Муну кимдир бирөө эле чечип койгон менимче туура эмес болуп калат. 100дөн ашык болобу, 1000ден ашык долбоорун сунушташсын. 10 күн мөөнөт берип атабы дагы. Сунуштасын түрдүү варианттарынчы. Бул эми Кудай кылган иш эмес да, ушул болду, ушу менен гана кетебиз дегенчи. Тарыхта Кыргыз элинин тарыхында көк асабак, кызыл туу, айга айлаган ызы чуу деп айтылат го, мисалы Манас эпосундачы. Буга чейин Кыргызстандын туусунун толкун сымал формасын түз чагылдырылган нурдун формасына өзгөртүү сунушу айтылган. Мамлекеттик туу 1992 жылы 3 мартта жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Муса Жалил уулу, Т-Медиа, Ош.